Sizde koldup dursa dostlar. 10 yılga çeyin dil oturuyor. Adamlar olmasa... Kanday? Жақсы ғой. Жасауыл тоғыл ойнап жүрген. Бая юрка. Olsun. Çopon izin Berek. Bana çopon izin ver. Tez ol boluzuna. Ulan çopon. Sizde Ali küçük var. Küçük var. Ben bunların palitologların katarına hoşlarına geliyorum. Өрішкеш, мүмкіншіліктен пайдаланып, президент мұнапыз райым сұраса ғанаға кешірем деді. Сіздің қандай оласыз? Қадамдарыңыз қандай болады? Мен 5 жыл 2 ай олтырдым. Ал жерде особая методика бар, десептеп олтырабыз. 2 айдан кейін колония поселенияға шығам. Дагы 1 жылдан кейін УДО, условно досрочныйға шығам. Мен бардық этапты қармалғандан баштап СИЗО бардық этап менен кетіп атамын да. Мен эртеби кечпей шығам. Эртеби кечпей мына ушул жерде турган азаматтардын бирөө акыры мындай өкмөт башчы болот, президент болот, жаңы парламентке 3 жолу келишет. Анан эртеби кечпей чындык көрмөйт да. Анан жок нерсени бар деп чечип койсо бул түбөлүккө калбайт да, ташка тамга басылгандай болупчу. Анан мен ойлойм, мен күткөнгө даярмын. Жана Феликс Шишанбаев айттым го, эгер сиздер колдоп турсаңар, мен 10 жыл деле күткөнгө даярмын. Феликс Шишанбаев түрмөдөн чыкканда күнүгө жаңжал салат парламентке келип. Мен дейт түрмөгө кетем, мен соттолгандан быдамын. Эмне үчүн мен бул жерде жүрөмүн деп. Мыйзамдуу убакыт алышым керек. Мен мыйзамдуу убакыт алышым керек. Болбосо эмнеге жүрөм? Мен түрмөгө кеттим дейт. Биз ачууңузду бериңиз, кетпей туруңуз, накты аласыз деп анан 2 айда тиге ушундай акталган. Анан эртеби кечпи боло турган нерсе да. Анан урматтуу туугандар, достор, бир нерсени айтайын да. Колдоп турган адам болсо эч нерсе коркунучсуз. Колдоп сенин аракетиңди баа бере турганын билсең, мындай адам өлүмгө деле кете бергидей. Анан адилеттүүлүк үчүн бир нерсени айтып койгум келет. Атамбаевдин убагында да, Сегизбаевдин убагында да, азыр дагы. Мага мамиле жакшы. Инструкция боюнча Феликс Шишанбаев билет, эгер инструкция менен туруп алса, түрмөдө адамдын кадырбай карнамысын жөн эле малдыкына теңеп тейлеп койсо болот да, закондо өлөт. Бир жолу колума наручник салышкан жок. Бир жолу кичинекей деп дубалды мындай карамат эшикти ачып жатат го кинолордо, андай кылган жок. Мына балдар турат, байке кандай буюмдарын өзлөрү көтөрүп жүрүшөт. Анан бул балким инструкцияны бир аз бузгандык, но мен бүгүнкү бийликтин, мурунку бийликтин бар өзүнүн оппонентине, душманына жасагандай мамилеси дейм да. Ошол мамиле бизде оюн мындай ар дайым болуш керек. Саясатчылардын арасында, эркектердин арасында, адамдардын арасында. Эреженин чегинде чабыш керек. Утулган адамга урмат болуш керек. Жеңилген адамга. Ал жеңилүү ар дайым билесиңер убактылуу. Өрішкеш, бир суроого мүмкүнчүлүктөн. Экс-президент Атамбаевга кандай жооп айтасыз? Ал өкүнгөндүгүн билдирди. Сизди каматкандык үчүн мыйзамды бузсам дагы каматпай койсом болмок экен деди. Мен бул суроого жооп бергим келбейт эле, бирок ошентсе дагы өзүмдүн версиямды айтып коеюн да. Көпчүлүгү ойлоду, Алмаз Атамбаев
каматып койгонуна өкүндү деп. Мен башкача түшүндүм. Алмаз Шаршеевич мындай деди. Вы все знаете, каково было отношение народа к нему до посадки и после посадки. Ал рейтинги көтөрүлүп кетти деп эле кейип атат. Алмаз Шаршеевич Текебаевди түрмөгө отургузбай, Сайлановдай кылып, Чудиновдай кылып, Ташиевдай кылып, соттоп бирок отургузбай штраф салып, чыгарып эле койсок, рейтинги авторитети түшмөк. Бирок элдин аябысына ошондон улам колдоосуна ээ болбой калмак эле деп мага өкүнгөндөй болду да, мындай ошого. Бирок тагдыр өзүнчө чечет эмеспи. Кандай болсо ошондой болду. Мына бул жерде олтурган философ, биздин саясатчы байкелерибиз, Берик Шишембаев, Осмон Акынбекович баары Исмаил Исакович айтты да, ошол кырдаал тескерисинче эффект берди депчи. Бүт мамлекеттик ресурс, массалык маалымат каражаттар, күч органдары жөн эле басага алып, бир биштин уйпалап, эреже сактабай жасап атканда эл адилет туура эмес болуп аткан жака колдоо көргөзөт. Майда чүйдө каталар болгон болсо, аны жөн эле мындай кечип коет. Анан ошондой бир коомдук пикирди трансформация кылып түп тамырынан өзгөрткөн ошол окуяны ушул Атамбаев жасады. Балким ал ошону өкүндү деп ойлойт. Мен ошондой деп ойлодум. Ал өзү кандай айтты, ал табышмак түрүндө айтты да. Ал табышмак түрүндө айтты, мен ушундай чечмеледим. Мы можем прямо сказать, что есть основания считать, что при новом президенте будет рассмотрение по-новому, и судебная система покажет свою объективность. Вот такой вывод можно было сделать. В связи с этим я уверенно заявляю, что освобождение – это вопрос самого ближайшего времени. Я в этом на 100% уверен. Да, и вот это мое пожелание.